Замандаштарыбыздын духун көтөрүү, мекенге болгон сүйүүсүн тереңдетүү жана Кыргызстанга келген ар бир турист кыргыз желегинин бийиктигин көрүп, бааласа деген ниет максатта жеке ишкер Имамдин Ташев ар бир облуска желек орнотуу ишин 2016-жылы Балыкчы шаарына баштаган. Акыркы убактарда өзүңүздөргө маалым болгондой, дүйнө эмнегедир башка нукка бурулгандай турат да. Дүйнөдөгү ушул адам баласы эмнегедир тарыхка жаман жагыбыз менен калганга умтулуп баштадык да. Ошого баягы өзүбүздөн болсо да баштайлы. Бир бойкот иретинде, тарыхка калуу максатында, тарыхка да жакшы нерселерди кылып калуу максатында ушундай нерселер. Көбү бул нерседен баягы саясат кылганга аракет кылгандар болду. Бул жерге баягы баса белгилеп кетейин, бул жерде саясат жок, бул жерде патриоттуулук сезим, бир кыргыздык атуулдук парыз. Толук бир жылдан кийин Ош шаарынын киребешине дал ушундай байрак көтөрүлдү. Узундугу 45 метрди түзгөн туунун 4 тарабына кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрү Абдыкадыр Орозбеков, Насирдин Исанов, Исхак Разаков, Султан Ибраимовдун сүрөттөрү коюлган. Өлкөнүн экинчи борборунан кирип келе жаткан адамдарга 4 чакырым алыстыктан эле желектин желбирегени көрүнүп турат. Кыргызстандын ушу жүрөгүн козгогон патриоттун ушу желеги болсун, жакшылык болсун, тынчтык болсун. 9 жолдун сонуна туруп ушундай сонун байрак коюп, белгилүү инсандардын сүрөттөрүн коюп, биздин баарыбыз кубанычтабыз. Бул кызыл желек бизге жылуулукту, сулуулук, кызыл нур чачып турат элибизге. Кыргызстан жарандарына пайда деп ойлойм. Ушул желек желбирөө менен бирге ар бир ушул желектин астында айлампаны айланып атып, ар бир кыргыз жараны ушул мекенди сүйүү, патриоттуулук сезими ойгонуп кетсе, мен бактылуу. Байрактын материалдары Кыргызстанда чыгарылып, ысык суукка чыдамдуу, белгилүү бир мөөнөт аралыгында алмаштырылып турат. Бул желектин илиниши абдан жакшы көрүнүш, себеби ушул желекти көргөн адам сөзсүз түрдө ичине бир кандайдыр бир мекенге болгон сүйүү, патриоттук сезимдер ойгонсо керек. Анан кийин ушуну чоңоюп көрүп чоңойгон жигиттер сөзсүз түрдө мекенине кайдыгер мамиле жасабайт. Желбиреген Кыргызстандын желеги желбиреди, илинип турат. Бул 9 жолдун тому болуп эсептелет. 2018-жылы Кыргызстан менен Казакстан чектешкен Ак жол автодорожный көзөмөл өткөрмө бөлүгүндө Имамдин Ташев тарабынан 3-чү рет кыргыздын желеги бийиктикке желбиреди. Бул жерден күнүнө 10 миңге жакын адам өтөт. Ал эми туристтик маалда бул сан 3 эсеге көбөйүп 30 миңге жакындайт. Биздин элибиз, жерибиз үчүн ушундай болгон символ биздин кыргыздын туусу үчүн ичине патриоттуулук көбөйүп, бири-бирине болгон мамилелери кичине жакшырып, түзөлүп, жогорку сезимдер ойгонот деп ойлойм. Ошол эле жылы бийиктиги 50 метрди түзгөн кыргыз желеги Жалал Абад шаарынын киребешине да көтөрүлүп, байрак турган жердин айланасына кыргыздын улуулугун тактаган эстеликтер коюлган. Имамдин Ташевдин бул аракетине ыраазы болуп, анын демилгелерин колдоп келген Алай районунан келген Жаныш Эрматов аттуу жаран жеке ишкерге желек белек кылган. Алмасы бушкан бакта болуң, Алымбектей датка болуң, адилет иштеп ак жүргөн адилеттүү жакта болуңуз дейт. Анда ушул Кыргыз Республикасынын туусуну Имамдин байкеге, анан мына Алымбек таткан жакында дагы чоң той болгон экен. Ошого кичине өзүмдүн коюнар ичимде даярдаган эменин биринчисине ушу Асамидин байкеге тапшырып коюуга уруксат этсеңиздер. Рахмат чоң. Асамидин аке келиңиз. Асамидин аке сарпалар кут болсун, белектер кут болсун. Жакшылыктан айыма түшпөсүн. Аман болуңуздар, каны келиңиздер. Рахмат. Мен турмушумда, жашоомдо биринчи жолу белекке желек алып отурам. Мына элдин арасынан кылынган ишке жөн карабай, кылынган ишти баалап, ушу желектин урматыга, маңызыга жетип, желек берип атканды мен жоопкерчилик катары кабыл алам. Буга жооп катары мына эми элдин арасынан мен тааныбай эле келдим. Бир колум кармап, мен дагы өзүмдүн кыргыздык бир колдоочулук, бир туугандык милдетти аткарып коеюн деп, ушу дух берип коеюн, күч берип коеюн деп келген сизге рахмат.
Бул желегиңизге ушунча элим жердештерим көп болсун. Ушул бийликтин, ушул желектин урматыга, ушул желекке жооп катары Кыргызстанда эми мына 4 облуска 45-50 метрге чейин көтөрсөм, бул желектин урматыга 100 метрлик желекти көтөрүү жообум болсун. Ишкердин бул аракетине Кыргызстандын эл баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиев төмөнкүчө баа берет. Үй жокторго мындай үй берип жүргөн болсо, ошол ташып болсо. Мындай демилгени колдош керек. Колдомок турбай абдан ыраазы болуш керек. Буга эч кандай суроо болбош керек. Ушул туура кылып атабы, туура кылбай атабы деп. Эң туура кылып атат. Желек, кийим, ушунун баардыгы улуттун символдору. Ошол символду мындай сыйлаш керек. Касиети бар. Мына кыргыздар ошо символдуу нерселерди касиети бар деп коет. Ошо касиеттүү болуш керек. Касиеттүү деген сөздүн баркын түшүнүш керек. Бул желек туу, бул Кыргызстандын образы. Кыргызстанды түшүнөбүз. Желекке, тууга, байракка текебердик кылган кесир. Тилди, тууну, гербти, гимди, ушулардын баарын бириктирип, кыргыз элинин касиети катары, кыргыз элинин сактоосу катары, кыргыз элинин ар намысы катары алып жүрүшүбүз керек. Ошон үчүн жанагы туу билем дегендерге, ошо тууну бактайм дегендердин баарына ыраазы бололу, өмүрлүү болсун. Кыргыз элинин жакшылыгын тилеген киши ошентип атат. Маданияттын мыкты кызматкери ырчы Урмат Усенов желектин көзгө көрүнбөгөн касиети бар. Ошондуктан ишкердин бул идеясына тарых убагы келгенде өз баасын берет дейт. Урмат Усенов улут мамлекет катары өсүп өнүгүп, эгемендүүлүктү, азаттыкты сактап калуубуз үчүн өзүбүзгө гана таандык болгон улуттук атрибуттарыбызды баалап барктасак, башка мамлекеттерге да кадыр барктуу боло алабыз деген пикирин айтты. Негизи бул демилгени ишке ашыра тургандар бизде чекеден саналат. Бул эми анчалык деле көп миллиондогон каражатты талап кылбайт, бирок ошол миссия, дал ошол Имамидин Ташевка түшкөнү бул өзүнчө бир мен ойлойм бир өзгөчөлүк деп эсептейм. Себеби мен билгенде, мен тааныгандан, ушу мекенди жанымдай көргөн адамдардан 3 киши таанысам, ошолордун бирөөсү ушу Имамидин Ташев. Мен мунун мекенин канчалык деңгээлде сүйөрүн аябай жакшы билем. Анан өзүнүн алыскы максаттарынын бири дагы дал ошол кыска аралыкта өзгөртүү киргизип, ошо өлкөнүн бүгүнкү күндөгү абалына жакшы бир салымын кошсом деген ниети бар экенин жакшы билем. Ал эми элге кылган кызматтардын бири катары ошол жанагы байрактарды, желектерди орнотуу демилгесин колго алып канча жылдан бери ишке ашырып жүрөт. Көпчүлүк муну бир жөн эле бир улуттук атрибут катары, бир кооздук катары, бир кошумча катары түшүнүшү мүмкүн. Бирок мунун өзгөчө бир терең философиялык мааниси бар. Себеби желегибиздин желбиреп турганы бул өзү эркиндик. Желегибиздин желбиреп турганы бул өзү эгемендик. Бул ошол жерде жашап аткан адамдар үчүн кайрат. Бул ошол жердеги желек желбиреп турган жердеги калктын кыздары намыстуу, эркектери кайраттуу болот. Бизге көрүнбөгөн бир өзгөчө бир касиети бар. Бул биринчиден. Экинчиден, желек желбиреп турса, ошо койнунда котур ташы барлардын бир жаман ойлорун, жаман ойлогон максаттарын дымагын басып, аларга бир эскертүү катары турат. Бул дайыма. Мен ойлойм, ушул максатта Имамидин бул ишти колго алып ишке ашырып жүрөт. Бул кандайдыр бир убакта, бир нече бир мезгилден кийин тарых буга өзүнүн баасын берет. Кыргызстандын желеги кызыл түстө. Желектин бир түстүү кызылдыгы эркиндиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн тынчтыкты жана байлыкты чагылдырат. Ал эми бир айлампага бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Жеке ишкер ар бир облуска байрак орнотууну пландаган. Жакын арада эгемендүүлүктүн символу болгон желек башка аймактарда да пайда болот. Имамидин Ташев 37 жашта Баткендин Кадамжай районунда төрөлгөн. Коомдук иштерге активдүү катышып, меценат жана ийгиликтүү ишкер катары эл оозуна алынып келет.